Урматтуу Замирбек Курамаевич, мына мамлекеттик пошталан төлөө боюнча сиздин оюңуз кандай? Эми мамлекеттик боюнча көптөгөн көйгөйлүү маселелер болуп атат. Сөзсүз түрдө мамлекеттик жыйым төлөнгөндөн кийин гана иш каралат деп, анан көпчүлүк баягы ат уулдарыбыз төлөй албай калып жатышат. Бул жөнүндө да биз мыйзамдарга өзгөртүү киргизсек элек, киргиздик беле? Киргизип, анан азыркы учурда бул талкуу түрүндө каралып атат, талкууланып атат. Аны түшүнүп атабыз. Мисалы, карапайым адамдарды түшүнүш керек болуп атат. Алар баягы мамлекеттик жыйымды төлөй албай калышат, анан укуктары дагы бузулуп жаткан убакыттар болуп жатат керек эле да. Абдан туура айтасыз, Замирбек Курамаевич. Себеби бул баш мыйзамда жазылган адамдын укугу тебеленип калып атат да. Мамлекеттик поштаны төлөгөндөн кийин анан жарандык жанагы арыз жазылганда гражданский иш анан каралат деген. Туура, мурда 5-6 жыл мурда мындай жок эле да. Азыркы учурда ушул нерсе абдан көп нараазычылык тапкылап атат да. Ушуну карап койсоңуздар, эгерде мыйзам долбооруна киргизип талкууга жөнөтсөңүздөр абдан жакшы бул чечим. Экинчиси, мына бул биздин өлкөдө соттук укуктук реформанын жүрүшүнө бир канча жыл болду да. Ушул боюнча кандай иш алып барып жатасыздар? Мына сиз келгениңизге 9 ай болду. Рахмат, Сүйүнбек Абдылдаевич. Менин келгениме 9 айдын 100 болуп баратат. Анан эми бул боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер. Соттордун көз карандысыздыгы үчүн деп соттордун эмгек маянасы көбөйгөн. Бул дагы бир критерий ушу сот реформасынынчы. Себеби дүйнөлүк масштабтарда соттордун материалдык, техникалык жактан көз карандысыздыгы каралыш керек деген да. Ошон үчүн соттордун эмгек маяналарын көбөйтүлдү. Бул биринчиси. Экинчиси болсо, жанагындай тууган уруктарын карап, өзүнүн айылында жеринде иштебесин деп ротация деген экинчи кадамга бастык бизчи. 9 айдын ичинде ушундай иштер болду. Мен сизге сот реформасы жүрбөй жатат деп айткан жокмун. Сот реформасы аягына чыктыбы деген мааниде же уланып жатабы деген мааниде сизге бердим. 9 ай болду. Адам жумушка келгенин 6 айдан кийин бир өзүнүн көз карашын, ушу жаңы кызмат келгенде ушу баштайт да. Сот реформасы деп бир канча жылдан бери айтып сайрап атышат. Бардык бул коомчулук сайрап атат. Мамлекет башчылар айтып жатышат. Сот реформасын кылыш керек депчи. Ошого мен сиздин оюңузду билейин дегенде, сот реформасы кандай жүрүп жатат бүгүнкү күндө депчи. Сот реформасы жүрүп жатат, аягына чыга элек. Жарым-жартылай уланып жатат экен да, мындайча айтканда, туурабы? Кандай дейсиз? Уланып жатыптыр да. Уланып жатат. Андан кийинки суроо, мына жарандардын негизги нараазычылыгы мына сот отурумунун созулушунда болуп атат да. Мына биринчи станция бир чечим чыгарса, экинчи инстанция башка чечим чыгарат. Ал эми сиздер жогорку сот экөөнү тең жокко чыгарат да, кайрадан биринчи инстанцияга жөнөтөт да. Ушу бул жерде убакыт чозулуп атат. Абдан көп убакыт кетип атат. Жарандар кыйналып атат. 1 жыл эмес, 5 жыл, 10 жылга созулуп атышат соттук мына кароодо. Ушуну азыркы мына бир системага киргизип, ушу жеңилдетсеңиздер жакшы болот эле ушул нерсени. Мына жогоруда бир канча депутаттар ушуга көйгөйлүү маселе кылып айтып жатышат да. Ушуну жакшы карап чыгышыңыздар керек да. Ана эми жана жогоруда кесиптештер айтып атпайбы, экинчи инстанцияны жок кылып коюш керек. Эми бул нерсе болбойт. Бул мыйзамда каралган. Биринчи инстанцияда каралат, экинчи инстанция карайт. Жана жогоруда айтпадым, мына үчүнчү, эгер туура эмес жокко чыгарып кайрадан биринчи инстанцияга жөнөтөт. Бул мыйзамда каралган нерсе. Сиздерден менин сунушум ушуну убактысын бир кыска мөөнөттө 5-10 жылга эмес, тез арада караганды бир карап чыксаңыздар жакшы болот эле. Колдойм.